Жол кырсыгы 29 декабрга караган түнү катталган. Милициянын маалыматында Алматы көчөсү менен бараткан Honda Fit каршы тилкеге чыгып бакты сүзгөн. Каргашанын кесепетинен 5 адам жабыркап, бири жандандыруу бөлүмүндө каза болуп калган. Ипотеканын акчасын төлөбөгөндөр батирсиз калат. Садыр Жапаров элди ипотекага алган батирди убагында төлөп турууга чакырды. Анткени каражат башка жакта жүрүп жаткан курулушту каржылоого кетет. Төлөмдү 1 ай кечиктирсеңер эле мамлекеттик ипотекалык компания батирди алып кезекте турган башка кишиге берип коет деген президент. Айтымында буга чейин төлөнгөн акча кайтарылбайт. Ал батир алам деп 100 миңдеген киши кезекте турганын эске салган. Учак апатында кырсыктагандар Бишкекке алып келинди. Жабыркагандарды ташып келген учак Манас аба майданына 30 декабрга караган түнү саат 3-төрдө конгон. Бейтаптар андан ары тез жардам аркылуу ооруканага алып келинген. Буга чейин бир кишинин абалы оор экени айтылган. Покровка районунда мынакей жаңы снаряд катталды. 7 киши жабырланыптыр. Бишкек-Кант жолунда 2 унаа сүзүшүп 5 адам жаракат алды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы бүгүн 30 декабрда билдирди. Кабарга ылайык, анда Volkswagen Golf 3 менен Toyota Mark X үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн. Алдын ала маалымат боюнча жол кырсыгынан жалпы 5 жаран жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Алдын ала аныктоо боюнча Toyota Mark унаасынын айдоочусу, жүргүнчүлөрү чет өлкөлүк жарандар. Ал эми Volkswagen Golf 3-түн 21 жаштагы айдоочусу айдоо укугунан ажырап, айдоочулук күбөлүгү жок жаран болгон деп билдирди башкармалыктан. Жеринде жол дескөчүлөр иш алып барууда.